сұрақ жашауды бенден емес Алланың қантып разылығын жашады. Білгілі, инна самға, уәл басала, уәл фуада күлі көзіңі, құлағыңа, жүрегіңі Алланың алда жауап бересің. Уәлә тақфу, мә ләйсә кәндәка білген, анық білмеген нәрсені артынан берішпе. Білмеген нәрсеңді бөлішпе, таратпа, Құдайдан қорқ. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Bu sözümdə yaratdığınız Allah'ın özüm üçün cemaat keçirin. Aman Allah'a bak. Amin. Assalamu alaikum dostlar. Hazır mecitteyiz. Cuma namazına gelgemiz. Hazır көптөгөн мекендештер сурап калат. Мечиттин ичин сыртын тартып бересиңер деп азыр тартып берген аракет. Бала өткөнгө 3 күн болду кабырда. Botoday boto ilaysin, biraz sabır kılmayısın, 3 günden beri ilaysin. Күнүгө түшүндү, balamdын kabırına kelip, bирөөгө сийип кетип отур. Balamdын kabırına kelip, bирөө сийип. Эмне кыларын билбейм. Айшенең ушундай деп атат, досунун кабырга Айшенеңдин түшүндө бирөөлөр келип сийип салат экен. Ошого Айшенең botoday boto ыйлап атасы. Апа, аны мен билем. Ne o? Ne kadar kabırda siyetisi? Benim dostum. Hazır men sizlerge mecittin ишин көрсөтүп берем сиздерге. Hazır мына жума намаз болуп атат. Бут кийимдерин чечишип, мечитке келген мекендештердин баардыгы азыр намазда. Азыр мен сиздерге мечиттин ишин бир сыйра көрсөтүп коеюн. Көптөгөн мекендештер суранып атат. Ошол мечитти сатып алдыңыздар. Ошол ичин тышын көрсөтүп коесо бизге абдан кызык болуп атат деп. Азыр билбейм эми кайсы комнаталар ачык болот. Ачык комната болуп калса сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам. Бул экинчи этаж. Экинчи этаж моякта ачык комната бар экен, ичин көрсөтөйүн. Мына мондай комната бар экен. Өткөндө достор биз 3 күндүк даватка келгенде Кыргызстандан келген, 40 күнгө келген даватчылар, устаздар ушул жерде жатышты. Ушул жакта жатышкан. Азыр кийинки баягы комнаталарды да көрсөткөнгө аракет кылам. Ол жерден дарат алып атты. Бул ачык бекен көрөлү. Жок, бей экен. Бул жанагы жер мояктан бир жерде, анан экинчи жерден кирип, анан мояктан дарат алып атышты. Ичинде туфлилери бар. Мояктан кирип, ошо дарат алып атышты. Ушуга окшош 2 жер бар. Булардын баары бек болуш керек. Кандайсыңар? Мечиттин ишин көрсөтүп коюп атабыз. О деген мечиттин машина автоунаа токтото турган жери достор. Көрдүңүздөрбү? Молардын бүт баары толуп калганда анан көчөлөргө кое башташат. Мына машиналардын бүт баары тизилип көчөлөрдө турушат. Могул жердин баары толуп калганда анан бул жакка өйдөңкү көчөлөргө коюшат. Анткени мечиттин парковкасы өтө тар, кичинекей. Бирок абдан сонун мечит, бирок тегерегинде тынч да үйлөр. Бул жакта ар кандай организациялар, чоң имараттар жок. Райбалист болбойт, улусчул болбойт. Назыр. Могул жерден киргенде достор паркинг. Паркинг өтө чоң эмес. Ашып кетсе бир 20 машина батат, андан ары ашык машина батпайт. Азыр бул биринчи этаждабыз. Биринчи этаждабыз, көрдүңүздөрбү? Мыякта кичинекей балдар менен келсе, намазканага балдар мыякка чыдап коет, ойношот мыякта. Көрдүңүздөрбү? Азыр кийинки бөлмөлөрдү да көрсөтүп коелу. Мына кийинки бөлмөлөрдө мыякта бек болду экен. Көрдүңүздөрбү? Мечиттин ичинде ар кандай сабактар өтөт. Мыякта мечитке керектүү китептер. Достор, колдон келсе ушу ислам динине ылайыктуу китептер болсо бул жака алып келип койсоңуздар, баягы ата-энелер келет, балдар келет. Анан ушу мечитке келгенде эми $20 деле чөнтөктөн түшүп калат экен. Бир $20 болобу, $30 болобу. Жума намазга хотя бы келип турганда ошо садага катары берип турсаңар, ошо мечитти алдык, Кудай буйрсачы. Бирок мечиттин анча-мынча бүтпөй турган иштери да бар. Мечитке өткөн айда свети дагы көп болуп кетти. $900 болуп кетип, мекендештер жардам берип аткан. Мен өткөн 5-чи күнү жума намазга келгенде ошо мечиттин бир бүтпөй турган иши бар экен, жери боюнчачы. Эң акыркы тепкич дейт да. Ошого где-то бир $3000 бирдеме доллар керек болоттур. Анан мен туруп, менин атыман $1000 деп ошо $1000 бергем. Ошондуктан кийин Алла ыраазы болсун деп мен аркаман дагы көптөгөн арзан кафесинин ээси Мирланбек Инвиз дагы ошо
акча берди окшойт. Ошентип анан көп кишилер зеле менен көтөрүп анан ошол карызды жаап койдук да. Эми мечит деген бул Алла Тааланын үйү да. Ошон үчүн анча мынча акчаны аябай келип бул жака садага кылып турсаңыздар болот. Онлайн аркылуу кылсаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Биякта кичинекей балдар ойнойт. Өткөндө дагы Абдушүкүр Нарматов устасыбыз мияктан аял затын чогултуп, абдан сонун баян куруп берди. Үстү жака аялдар батпай калып, экинчи этажга батпай калып, биринчи этажга батпай калып, анан баарыбыз эшикке чыкканбыз. Мына могул жерден дагы азыр сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам. Мияктан деген светти күйүш керек. Тарсетип автоматически. Анан мияк бек бекен я. Бекен. Моякта кухня бар, ар жагында чоң зал бар. Ошол жактан коноктор келип калса, ошол жактан тозуп. Өткөндө да биз 3 күндүктө жүргөндө түрк туугандар келген, бир 15ке жакын. Азыр анда ошо ичи ушундай достор. Ичи ушундай. Мына көрдүңүздөр, мияктан чыгып атышат элдер. Эки коту бар. Жактан эми камерага кээ бирөө түшүп калат эми, кээ бирөө каалабагандар да түшүп калат, каалагандар да түшүп калат. Эчтеке болбойбу? Азыр чыгам, арка парковкага чыгам. Ассалаумалейкум, кандайсың? Жакшыбы иште? Эйди, мекендештер сурап атат, уже мечит ичин көрсөтүп койгула чыгат. Ичин тышын көрсөтүп койгула деп. Мына көрүп атасыздар, жумада жүрүшөт. Кыргызстандагы, Россиядагы мекендештерге кызык болуп атат. Мечиттин ичи кандай экен деп. Ушундай. Бираз моякта дагы кире турган жери бар, аякты көрсөтсөк, бул главный ход. Азыр мондайдан чыгып, экинчи этажга да көтөрүлүп, ичин көрсөтүп койсок болот достор. Мына мондай жерден. Бул эң негизги ход ушу да. Мечиттин кире бериши ушул. Ушул жер эң негизги ход. Тияктан бери машиналардын бүт баары токтоп турат. Анан бул жактан киргенде мияка подвалга да түшөт, анан экинчи этажга дагы көтөрүлөт. Кандайсыңар жигиттер? Жакшыбы? Жума кабыл болсун, Симпатичный, крутой, резкий барыңдарды деле көрсөтүп коеюнчу. Жакшы да, чынбы? Биз эмне урурлук кылып аттык беле? Мечитке келип атабыз, Кудайга сыйынып атабыз. Мына достор, мондайдан көтөрүлөбүз дагы. Мына достор, абдан сонун. Мояка биз өткөндө 3 күндүк даватка келгенде, ушул жакта мекендештерибиз уктап жатышкан, мына көрдүңүздөрбү? Абдан сонун. Эмне деген рахат. Ушул жакка келип, эми Алла Таалага сыйынып. Кандайсыңар, мына жигиттин гүлдөрү? Аллах разы болсун, Абдан сонун. Мына Америкада биздин мекендештер ынтымактуу, ушинтип жума намазга келип, колдон келген тыйындарын бул жакка алып келип салып, азыр мына биз дагы көп болбосо дагы мына монтип туруп, көп болбосо дагы мына $20 алдык деп коелу. Ушу $20 садага катары мыякта атайын мондай жерлер бар, келип туруп эми $20 аябай эле монтип салып койгон эми достор, эмне? Баягы мечиттин эмелери бар да, муктаждыктары бар да, чынбы? Светке төлөш керек, тияка төлөш керек, мияка төлөш керек дегендей. Ушундай кичине пайда келтирип туралы. Азыр моякта дагы кандайсыңар? Жумаңа намаз болот, эми кабыл болсун. Моякта подвалга түшкөн жер бар. Подвалга түшкөн жер абдан сонун да, карагылачы. Ушул жерден келип, мекендештерибиз. Алейкум ассалам, мына мекендештер келип, ушул жакта подвал, мына теннис ойноп, ана мояктан дагы мындай дасторконду кенен жайып алып туруп, ушул жактан да тамак ичип калышат. Абдан чынбы же калп кой? Кандайсыңар? Айма, жумаңар кабыл болсун. Жигиттин гүлдөрү, жумаңар кабыл болсун. Ой, биз урук кылган жокпуз. Мекендештер суранып атат. Ошо мечитти көрсөтүп койгулачы айланайындар деп. Биз да көрүп коелу деп. Көрдүңүздөрбү? Ана моякта дагы складтар бар. Мындан ары кетет, тиги жактан кетет. Абдан сонун мечит алынды. Эми Кудай буйрса достор, мен да шашып атам, мондайдан чыгып кетсе болот. Достор, колдон келген жардамды мечитке берели. Эми мечит деген бизге жаманчылык кылбайт. Биз келип мияка сыйынабыз, Алла Таалага жакын болобуз. Мына көрдүңүздөр, мурда эски столдорду мияка чыгарып коюшкан. Кудай буйрса башка штаттарда да мекендештер көбөйүп баратат. Алла Таалабыз насип кылса, Кудай буйрса, иншалла башка Филадельфияда бир мечит, кайсы дагы эмеде Орегондо бир мечит, Калифорнияда бир мечит, Агаяда бир мечит болсо, жакшы да бул. Кудай буйрса. Кудай буйрса баары алды да. Биз деген эң негизгиси Америка Кошмо Штатына келип исламды өнүктүрүп атабыз. Ошол эң чоң плюс экен да. Жакшы, Кудай буйрса. Алла үчүн. Аллага чексиз мактоолор. Ошондой кылалы достор. Кандайсыздар? Алейкум ассалам, кандай турасыңар? Ооба, биз жана балдарга айтып атабыз, жумаңар кабыл болсун.
акырын анча мынча болсо да жерге түшүп калат. Бир 20-30 доллар болсо салып койсоңор мечитке пайда да. Светтерин төлөшөт, анча мынча жумуштарын бүтүрөт дегендей. Силерге Алла ыраазы болсун. Мекендештер суранып атат. Ошо мечитти көрсөтүп койгулачы бизге дагы. Кудай буйрса иншалла биз да барып намаз окуп калалы деп. Абдан сонун, Кыдыртабыз да. Ооба, тур кылатабыз да, тур. Тур кылатабыз, достор. Мекендештердин баары. Ассаламу алейкум, якта. Кандай турасыңар? Биз кичине мекендештер суранып атат, ошо мечитти бизге көрсөтүп койгулачы. Биз иншалла биз дагы Кудай буйрса Америкага барып калсак, бул жактан бир намаз окуйлу деп. Жакшы нерселерди көрсөтүш керек да. Жок, көрсөтүш керек. Анан Кудай буйрса Филадельфияда, Кудай буйрса Агаяда, кыргыздар көп жактан дагы ачылат, Кудай буйрса. Бисмилlah, көрсөтөбүз. Көрсөтөбүз. Барды көрсөтүңүз. Иә. Минбарды көрсөтөлү, баарын көрсөтөлү. Мына мекендештер бuyakta жума намаздан кийин коурашып, баян кылып, кичинекей балдар чуркап дегендей. Мына минбарыбыз ушу жак мына атайын оймо чиймелер менен жасалган. Абдан сонун кооз. Ушул мечитибизди сактап, мекчибизди колдоп, ушу жака 3 күндүк, 40 күндүк даваттарга мекендештер чыгып атат. Мына бuyakta ислам дининдеги керектүү Курандар, хадистер, Кудай буйрса, бuyakta мына тесмелердин түрлөрү, абдан сонун китептер бар. Биз өткөндө 3 күндүккө келгенде абдан сонун китептерди колдондук. Мына үстүнүн бүт баары. Бuyakta деген билесиңер да, церковь болчу да мурдачы. Церковь болчу, моларда эмелер турчу, азыр болсо бүт баарын алып салганбыз. Ассаламу алейкум дер. Кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы? Жумаңар майрек болсун. Майрам да чоң майрамда кечти. Эмеден көрөм да, интернеттен көрүп эле, Алмаз молодец. Атам Кыргызстандан келди. Сиз Кыргызстандан келиңизби? Жакшы. 2 күн болду келгениме. Жагып атабы Америка? Мына мекендештер айтып атпайбы? Бизге да мечитти көрсөтүп койгула. Иншалла биз дагы келсек, бул жактан намаз окулду атасызбы? Канча киши келди? Мына достор, жумушка шашып бартабыз. Баарын сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдым. Мечиттин ичи жылтырайт, кылтырайт. Кудай буйрса ошо башка штаттардан да мечиттер ачылат. Кээ бирлер жума намазга келет, кээ бирлер 5 убакыт намазга келет. Кудай буйрса баары жакшы. Ассаламу алейкум. Жакшы иште? Кой анда жумушту көздөй кетели. Кудай буйрса силер дагы насип болуп Америкага келип калсаңыздар, Чикаго келип калсаңыздар, Кудай буйрса ушул мечитке келип, намазыңарды окуп, баары жакшы болот. Баарыңыздарга биз мияктан дуа кылып туралы. Сиздер тияктан дуа кылып тургансыздар. Мына исламда бүтүп калды. Мына мо ислам деген жигит. Мына парковка ушундай өтө деле чоң эмес. Мояктан бир 4-5 места, анан ашып кетсе бир 20 места. Андан ашык жок. Мына мекендештер бул жактан чыгып алып, көлөккө туруп алып коурашып атышат. Мында кийинки видеодон жолуккуча сак саламатта калыңыздар достор. Мечит жөнүндө сонун маалымат бердик.